Сиңдим экөөбүз бир эркектин койнунда. Кантип эле дейсизби? Анда окуя кеп башынан болсун. Жолдошум менен турмуш курганыма 6 жылдын жүзү болду. Ортобузда 2 уулубуз бар. Күн сайын жумушка барам, жашоом бүтүн, бактылуумун. Жолдошум менен эң мыкты үй бүлөбүз. Сый-урмат, сүйүү, балдарыбыз, эс алуу күндөрү эс алып бири-бирибизди эң мыкты түшүнөбүз. Экөөбүз таанышып жүргөн мезгилден тарта анын башка аялга көз артканын көргөн эмесмин. Бирок кантсе да эркек эмеспи. Баары менин бир тууган сиңдимдин шаарга окууга келип, биз менен чогуу тураарынан башталды. Ал мезгилде менин такыр жаман оюм жок. Мындай нерсе түшүмө да кирген эмес. 18 жаштагы Ажар аттуу сиңдим окууга тапшырып, менин үйүмдө чогуу туруп калды. Ал шайыр, ичинде кири жок, эрке мүнөз, татынакай кыз эле. Чачтары кара, узун, кашы кара, көздөрү тоголок, күлсө андан жылдыздуу айым жок эле. Бир тууганым да үйдө бүт нерсемди ишенип, жолдошум менен мамилемди, анын кылык жоруктары тууралуу айтып калчумун. Ара тоодо жездем жакшы инсан. Мен да мына ушундай адамды жолуктурсам экен деп калчу. Жолдошум менен да мамилеси жакшы. Күйөөм да аны балдыска деп эркелетип, жумуштан үйгө келгенде балдарга бирдемелерди көтөрүп келсе, ага да кошо алып келчү. Ал да өз агасындай эле кучактап, окуу жайындагы окуяларды айтып берип сырдашып калышчу. Күндөр өтүп, биз менен 7 ай аралыгында чогуу жашаган шайыр, шаңдуу сиңдим уламдан улам өзгөрүлүп баратты. Жолдошума ишендимби, же өзүмдө жаман ой жок болдубу, айтор эч нерседен шек санаган эмесмин. Көрсө, сиңдим менен жолдошумдун ортосунда жылуу мамилелер пайда болуп, бири-бирин жактырып калышкан экен. Акыркы күндөрү биз менен чогуу тамактанбай, менден өзүн алып качып, үйгө келсем көрүнбөөгө аракет жасап, досторума барам деп үйдө көп түнөбөй калды. Жолдошум болсо такыр сыр бербейт. Окуу аяктап, Ажар айылга кетүүсү керек эле. Бирок айылга барбай, дос кыздарым менен шаарда батирге чыгып иштеп калам деп калды. Бул ою мага жакпай, меникинде да жашап иштей бересиң деп каршы болдум. Бул сүйлөшүүдөн көп узабай жолдошум командировкага кетти. Сиңдим үйдө дагы деле менден өзүн алып качып жүрөт. Апамдарга да батирге чыгам деп жаңжал салыптыр. Жолдошумдун үйдө жоктугунан пайдаланып, жакшы сүйлөшүп алайын. Балким бирөө жарымды жакшы көрүп жүрөт. Жездесинен уялып, мага дагы айта албай ыңгайсыз болуп, эркин сезе албай жатса керек деп ойлодум. Бөлмөсүнө баратсам, эшик какылаганча эле ичинен үйдүн үнү угулду. Эшикти ача калып эле кучактап, эмне болгонун сурадым. Айтпайт. Бир заматта эле ваннаны көздөй жүгүрүп кетти. Бул сүйлөшүүгө чейин табити жок болуп, балдарыма гыжырданып жаткан. Мен тамак жасасам эле эмнеге майлуу, эмнеге туздуу деп жини келип, эч нерсе жакпай, бат-баттан гыжырданчу болуп калган. Карап эле боюнда болуп калган эмеспи деген ой келген. Бирок сиңдим да андай кылбайт. Колуна мындай нерсе келбейт. Ооруп атса керек, дарыгерге алып барам десем каршы болгон. Эми минтип атса, ой боюна койбой дарыгерге сүдүрөп жөнөдүм. Чын, бул күн мен үчүн унутулгус күн болду. Дарыгердин сөзү мени бычаксыз сойду. Сиңдим болсо тирүүлөй көмдү. Ачуу менен Ажарды кантип бетке бир чапканымды билбейм. Ким дегенден башка сөз айта алган жок. Сиңдим да мени карап эмне дээрин билбейт. Жандай көргөнүм элең го. Ким? Сен андай адам эмес элең го деген сөздөн башка эч нерсе айта алган жок. Ал болсо ызаалантыбы, жини келдиби кантти билбейм. Сенин сүйгөн жолдошуң, менин баламдын атасы ким дейсизби? Мына ошол сенин жолдошуң деп кыйкырып жиберди. Муунум бошоп, алсыз болуп турсам да, жолдошумдун тарабын талашам дегенимчи. Анткени мен ага каттуу ишенчүмүн. Көрсө, чын эле мен үйдө жок мезгилде жумуштан эрте келип, сиңдиме жакшы сүйлөп арбап алган тура. Жаш да бат азгырылат. Анын боюна бүткөнүнө 1 ай ашыптыр. Карасаң, акмак десе. Бир боорум да, жолдошум да унчукпайт. Эми кантээримди билбей турам. Ызаам ичиме батпайт. Кандай амал кылам? Аларды көргөндө жек көрүп, бууп, өз колум менен өлтүрүп салгым келет. Мындай окуяларды уксам, койчу, кантип эле өз бир тууганы го, жамандыкка кыя албайт да, дечүмүн. Көрсө, сактыкка кордук жок дегени чын тура. Ичимдеги ызаамды сиздер менен бөлүшкүм келди. Мага сиздердин колдооңуздар керек. Мындай тагдырды эч кимдин башына салбасын. Кээде ойлонуп түшүм болуп калса экен дейм. Кеңеш бериңиздерчи. 2 балам бар. Ажырашайынбы, же кечирейинби? Бирок жашоомду аны менен кантип улантам? Эми кантем?